Салам достор, мен атым Сыймык. Сиздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясын дагы даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Нагима, салам. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Көп күттүрүп койдукпу? Жок, көп эле күткөн жокпуз. Кириңиздер үйгө. Кирип уруксат алып чыгалы. Жүрүңүз. Кандайсыз же? Жакшысызбы? Жакшысызбы? Келгиле. Келдик. Атайын кыштакта бир күн программасынан бизге бир кыз жардам бериш керек. Бүгүн бизге ошол сиздин кызыңыз Нагима жардам берсин. Уруксат бересизби? Уруксат берем. Программанын шарты боюнча мен айылдын жашоосун жашап көрүшүм керек. Үй жумуштарын Нагимага жасашам бүгүн. Болобу? Макул болот. Келгиле, үйгө киргиле. Жумуштан баштайлы. Макул, анда мен азыр суу алып келейин деп аткам. Бир аз аасын алып келебиз. Анда чогуу барып алып келели. Эртең менен суу алып келгенден башталат. Ооба. Азыр мен чилекти алып алайын, эки чилекти алып келесиз, бирөөсүн. Кайсы жакка барабыз? Азыр бул жактан барып жогору жакка барабыз. Ал жакта сай бар, дарыя бар, ошол жактан суу алып келебиз. Анда баштайлы. Кеттик. Кышындасы бизде суу алып келиш бир аз кыйыныраак. Себеби дегенде азыр биздин айыл суулардын башында жайгашкан, суунун башында мындай айтканда эки жакка бөлүнүп кеткен жер. Бирок айылыбызда баягыдай мини гэстер курулган, сууга атайын гранттар үйлөргө киргизилген. Бирок баардык жерге киргизилбегендиктен биз азыр кышында ушундай маселе менен сууну жогору жактан алып келебиз. Сууну кыздар ташыйбы же эркектер ташыйбы? Негизи айырмасы жок. Ким бош болсо ташый берет. Үйдө бизде энилерим бир иним окууда окуйт да, окууга кеткен болчу. Мен көбүнчө мен ташыйм үйдөчү. Сиз ташыйсыз. Ооба. Жакшы. Кышындасы айыл эле эмне менен алек учурда? Биз айылда ошо мал менен алектенебиз, дыйканчылык болот, жазындасы жайлоого барышат, ошо көбүнчө мал менен алектенишет да. Жаштар эмне менен алек? Жаштар көбүнчө жумуш барлар, жумуш, анан айылыбыздын көбүнчө 10%-тен 10%дан жогору миграцияда жүрүшөт, ичке тышкы. Азыр жаштар ошол көбүнчө миграцияда, окугандар бар. Анан бирок азыр мындай шартка байланыштуу онлайн окууда да көбүнчө студенттер. Мен деле азыр өзүм Манас университетинде окуйм. 3 курста, бирок азыр шартка байланыштуу үйдө окуп атабыз. Ушул жаштар көбүнчө ушул миграцияда, анан окууда ушуну илденишет. Эс алууга же башка нерсе кылууга шарттар барбы айылда? Шарттар бар, албетте. Себеби бизде уксаңыздар керек, Нокатта Каракой деген жайлоо бар. Айтылуу Каракой жайлоосуна барышат. Ал жакта ушул кышындасы атайын муз себе боюнча атайын комплекстер. Каракой демек ушул жакта? Ушул жакта, ооба. Анан жайындасы ошо туристтер келишет көбүнчөчү. Анан эс алууга башка жактарга деле барышат, ошондуктан ошол. Кыз балага чектөө деген бар Кыргызда. Бул айылда анын деңгээли канчалык? Негизи Кыргызда ошо кызга 40 үйдөн тыюу деп коет, сиз айткандай элечи. Анын чектөө дегенде кандай түшүнсөк болот? Кечинде жолго чыкпаш керек кыз, же болбосо ушундай маселелер да. Анан ата-энесинен уруксат сурап чыгыш керек, башка жактарга барганда дагы үйдө негизи бул нерсени аябай жакшы эле карманат да, айылдачы жакшы эле карашат. Ал жакшы каралат. Бирок сиз мен менен азыр көчөдө жүрөсүз, мени айылдын балдары келип уруп кетпейби анан? Айылдын балдары жок, урбайт. Себеби биз айтканбыз, андай нерсе жок. Түшүнбөй эле калам. Бирок жакшы эле сиз апаңыз эле мага кошуп жиберип атат. Ооба, түшүнүү менен мамиле кылышат да, түшүнүү менен жөнөтүшөт. Эң кызыктырган суроо. Мен ушул айылга күйөө болуп калсам, бул суроону бардык эле кыздарга берем. Мен ушул айылга күйөө болуп калсам, мен эмнени билишим керек? Кандай өзгөчөлүгү бар? Бул айылга
эми ар бир жердин баягы салты бар болот. Эми кайсыл жерге барсаң ошол жердин ыры-нырда деген бар го. Салттарына баш ийиш керек. Негизи салттар дегенде эми көп деле андай кыйынчылыгы жок. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо дегендер бар. Мындай кайын журтуна мындай сый мамиле менен чектөө менен мамиле кылат да бул жактачы. Анан дагы Мен келдим. Не кылышым керек? негизи мындай сыр алдырбоо деген бар го күйөө балада негизи салттачы. Анан биринчи чынында келгенде сынашат. Мындай жалжакта сүйлөйбү же мындай отурабы, короче салттарын карай ушул маселе бар да биздин айылдачы. Сүйлөө деген бар. Ата-энесин сүйлөш керек. Бардык эле жерде ушул нерселерди карайт го деп ойлойм. Келиндер келсе кандай болот? Үй шыпырыш керек. Көчө шыпырыш керекпи эртең менен? Келиндер келсе ооба. Бул жакта негизи карманган нерсе бул эртең менен туруп үйлөрдү жыйнап, эшиктерди шыпырыш керек да. Келинчи азыр как раз бир келип калдык. Бул жака жаңы келин түшкөн. Жакында элечи. Бирок ушул жерлерди эртең менен шыпырат болчу да. Кар болобу, жазында болобу, кышында болобу, мындай эртең менен шыпыруу бул бизде салт да. Кар болсо карын күрөш керек. Карын күрөш керек. Анда бул жака келип калдык. Сууну ушул жерден алабыз. Сай деген ушул. Сай дагы бар, бирок биз сууну ушул жерден алабыз оңойраак. Бул жакта канал бар. Ооба. Сайдан бөлүнүп чыккан суу. Сай бөлүнүп чыккан ооба. Сайдын бою суу экен. Ташка багайын, Ташка өтүп. Мен алсамчы? Суу багабайсызбы? Жок. Күйөө ушинтип сынап көрүшөт да. Бул жакта чоң кара таш турат маңдайыбызда. Бул кандай таш? Бул жак негизи таштар көп, өзүңүздөр көргөндөй эле. Бул жерде сиз айткандай кара таш деп чоң таш бар. Бул таштын атына биздин көчөнүн аты коюлган да. Көчөбүздүн аты Кара таш деп аталат. Койгон себеби ошол бул жакта тоолор бар. Анан бул чоң ташты көрсөңүздөр ушул таштын атына коюлган. Анан бизде кыр деп коет. Жайындасы бул жака уйларды айдайбыз. Уйларды айдап эртең менен айдашат. Анан кечиндеси кайра айдап келип саап эме кылышат да. Таштын аты ошол жолдун атына коюлган да. Таш Кара таш деп аталат. Чоң таш болгондуктан аябай чоң таш да. Айылда да кандай кызыктар бар? Белгилүү адамдар чыкканбы балким? Биздин айылыбыз негизи аты Кыргызата деп коюлган да. Анан көптөгөн чыган инсандар чыккан бул жактан. Мисалы биздин Асамидин Мариповду айтсак болот. Азыр Нокатта оорукананын жетекчиси. Андан сырткары көп эле бар айылда чыган инсандардан. Айылдык аймакта ошол мектептерди ачкан, мисалы Парпиев Абдыжалал агай болгон, раматылык, ал аябай күчтүү инсан болгон. Тилдер боюнча азыр өзүнүн мектеби бар. Анан Темиралиев Тайдагы бар болгон. Ал деле ошол өзүнүн жардам берели? Жок. Өзүнүн ошол аябай улуу инсандар болгондо алардын азыр ар биринин атына ошол мектептин аты коюлуп атат, оорукананын аты бар. Биздин спортчулар да чыккан. Мисалы бул жактан жаш спортчулар бар, волейболный командалар бар, күрөш боюнча көп эмелерге чыккандар бар да, бийиктерди багындырган жаштар бар. Айылыбыз негизи 4-5 айылдан турат. Мисалы участкаларга бөлүнөт да. Акбулак, Кыргызата негизи бөлүнүп кетет. Акбулак, Борко, Көтөрмө, Сталин депчи. Баары Кыргызата. Баары биригип Кыргызатага карайт да. Кыргызата дагы ошол түндүгүнөн, мисалы түндүктөн Зулпиев айыл аймагы бар, Нокаттагы ошол менен чектешет. Ал эми түштүк жагынан, чыгыш жагынан Кеңеш айыл өкмөтү бар. Батыш жагынан Кара таш менен чектешет айылдарчы. Ошо айылыбызда жакшы эле иш менен алектенишет да. Айылдын таңы эмне менен атып, эмне менен кечкирет? Жумуштардын тизмеги. Айылдын таңы эртең менен ушинтип суу ташуудан башталат. Сиз азыр көрсөткөндөй эле бул жакка келип суу ташып кетебиз. Андан кийин ошол үйгө от жагуу менен, азыр эми кышындасы үйдү жылытыш керек да. От жагабыз, анан малга отун даярдаш керек, ага, аны жагыш керек, үйдү ысытыш керек. Эми айылда ушундай шарттар. Анан мал кароо менен ой сайт, чөп кыркат, ошол сыяктуу да. Мени келет деп отундарды даярдап койдуңуз анан. Ооба, азыр барып отун кыркалы анда. Отун кыркып үйдү жылытабыз.
Итеп болыңыз. Кайсы жер болду? Бул жака кайда үйгө алып келебиз. Анан иш калдыңызбы? Суу коюш. Ошентип отун даярдайсыңар кышка? Ооба, кышка отун даярдайбыз. Эртең менен бизде айында уул балдар жарат негизи. Кычкыга жагабыз. Мектеп отунду майдалаганды эмне дейсиңер эртең мененки даярдаганды? Азыр эртең мененки тутандык даярдайбыз. Печкага отту жагып, үйдү жылытыш үчүн күнүгө эртең менен ушинтип даярдап жагабыз. Дыйканчылыкта эмнелерди эгесиңер? Дыйканчылыкта көбүнчө картошка, сабиз, чеснок, пияз эгилет, помидор бардыгы эле бар негизи. Аны көбүнчө алма дагы ноктун алмасы деп коет го. Ооба. Алманы эгип, алма менен алектенишет. Картошка менен бактарактар бар. Дарактарданчы? Өрүк бар. Анан алма бар, кайнолуу, биялга деп коет. Арба. Ошо. Кышындасы отунду жарып, даярдап алып отура бересиздер. Ооба. Кышындасы эмне жумуш эми? Кышындасы ушу негизи мал карайбыз. Анан үйдөгү иштер менен алектенебиз. Ошо кышта жанды багы үйдө эле. Азыр муну майдалап, анан үйгө алып чыгабыз. Үйгө алып чыгабыз тандырак менен. Кандай өзгөчө тамактар барбы бул жакта? Ар бир айылда өзгөчө Тамактар бар. Сыйлуу тамактар бар. Мисалы ашыкланат, ноокатта ошто өзгөчө. Самсы, ноокаттын самсы дейт. Анан куруташ, атала ошол сыяктуу. кандай? Куруташ деп коет. Куруташ. Куруттан. Курутта эле атала сыяктуу кылып эзип даярдайт. Анан Буну майдагыш керекпи күйүш үчүн? майдалаш керек. Болуу деп калды, бирок жага берсек болот. Бир нерсени айтышым керек. Ушу бизге айылдын тарыхын эмне үчүн Кыргыз Атай, эмне үчүн Сталин болуп бөлүнөт, жалпы түшүндүрүп айта турган бир инсан керек. Ушундай инсан барбы? Инсан ооба бар, айылда бар. Аксакалдардан, мисалы түшүндүрүп бере турган. Анда айылдан биз Базарбай деген аксакал бар. Аксакалга барып, айыл Жөнүндө угуп келсек. Анда ушул барып келели, анда жаап дагы. Мындай физикалык көрүнүшүн картасын караганда айдын бир чекеси мындай коюп алгандын орундай жер. Башкача айтканда, мына бел деп коебуз, бел айыл өкмөтүнөн мына жагы Ишанов айыл өкмөт көк бел. Эки белдин ортолугу кичилай тоо кыркасын кармап турат. Ошол аралыкта 5 дара бар. Бул Котчан дарасы, анан мына Шаңкол, анан Кыргыз Ата дарасы, анан Чечмесай, анан Чилисай деп. Ошол 5 даранын эң чоң дарасы ошол Кыргыз Ата дарасы. Ошол даранын дүйнөлүк мааниси бар. Кандайча? Бул дара өзүнүн кеңдиги боюнча, чоңдугу боюнча. Анан кийин башы барып 2 корпустан турат. Күнбатыш, күнчыгыш. Күнчыгыштагы тарабы Кумбел, Кызыр Ата деп бир мазарыбыз бар. Анан күнбатыш тарабы Алтын Бешик тоосу. Ошентип бул даранын башында толугу менен арча массиви турат. Арслан Баптай. Ошол арча массиви дүйнөдө 2-нчи орунда экен. Муну эми багы экспедиция жүргөн, эл кыдырып жүргөн, жер кыдырып жүргөндөр айтымында. Башка айтканда, Франциянын экспедициясы келип көрүп, ушу жыйынтыктап, анан Ленинграддын окумуштуулары келип жыйынтыктап, ушул дүйнөдө 2-нчи орунда экенин арча массиви менен көргөзгөн. Ошол Адыгиненин 6 уулу болгон да, Сандраны билсең керек. Ал кимдер? Бөрү, Жору, Буаргы, Тилакмат, Сар туруусу, анан кийин Калыгул. Ошол 6оонун бөрүсү бир жылдардын жылында булар негизинен мына Арабандын маңгытында жагашып жүргөн экен, илгерки мурунку Санжырада. Анан бу жакка мындай
мал жайлауга чыккан катары жүрүшкөн экен. Анан ошо жылдардан бир жылында бир убактарда ошо илгери бул айтымдар да эми. Ошол бөрү бубабыз кыдырып айланы бар жокту көрүп жүрүп, анан кийин баргы укасы да баргы мен эмне кылып жүрөмүн дептир. Мен кур каламмы дептир. Эми алда көрдү да бар жокту. Мен жөнүндө кала беремби десе, шундай колум булган экен. Мына şu таштан буягы сеники деп. Мына бел тарабы. Таш дегени мына жерде кара таш бар, мына кара таш. Көрүп келдик азыр. Кара таш бар. Кара таштын желкесине чыксаңар, айыл полный нока төрөнүн мына бөлүгү, даже мына күнчүгүш бөлүгү полный көрүнөт. Ошо нар жагы кара таш болуп аталып калгандагы бул орус заманында Калин колхозу болуп нар жак жүргөн, анан о нар арактан биздикилер ээлеп алып, тосуп алып жүргөн. Кийинки бир айтымдарда Нух пайгамбардын мекени деп айтылып калды. Ушул жерде. Ошол мезгилде Нух пайгамбардын чыккан аталыш болуп калса керек билбесе. Себеби дегенде биздин мына жерде, мына Телманда азыр бир илгертен бери дөңдөр бар жер, көтөрүлгөн дөңдөр бар го, Арабанда, мына Төлекөндө, көп жерде. Ушул жерде тоонун алды менен нар жака алгы жерди сүзүп көйлөп атканда тур немелер чыккан. Жердин астындагы неме коебуз го? Водопроводдун буюмдары, колонкалары, мындай турбалары чыккан ошол жактан. Ошол мезгилде бир доор болгон экен, мындай айтымдарда Тамашка чыккан улак Көкбелден түшүмүш экен деп. Же Көкбелден чыкса Кыргызстадан түшүмүш экен деген. Ушундай жак неме олордун улагы да мындай болот да. Чоң болот, кийиктей болот да. Ол мезгилден. Ошондой айтымдар бар. Анан мына жакта бир палман таш деген, мына Шамшилдин ичинде палман таш бар. Ал таштын пайда болушуна дагы ошол доор туура келет. Ошентип отуруп бул бир ошондой бир доор болгон. Дагы ошо Нух пайгамбардын мекени ушу жер деген бир айтымдар бар. Ошондон калган сөз болсо керек кыргыз ата деген аталыш. Так бул жерде негизинен бардыгы эле кыргыздар. Бу жерде орус, татар, ингуш, ошондой мындай эмелерден негизинен жок. Негизинен анан кыргыздар биздин мына айылда наркы Телманда татар кыздарын үйлөнгөндөр бар башка. Анан биздин айылда татар кыздарга үйлөнгөндөр дээрлик жок, орус жок. Татар кыздары кантип үйлөнүп калышсалар? Эми согуш мезгилинде алып келген да. Бекер калат бияктан. Бу жерде пулга алайын десеп жок. Байлар бербейт кыздарын. Ошентип өзүң билесиң го, багы кайсы бир региондогулар 50-60та катнала албай жүргөндөр бар. Пулу жок да, бербейт байлар. Ошонун сыңары келип калган, анан жашап калган. Бирок алардан кийин чыккан. Кыйын болду турулду. Кыйын болду. Өзү кыргыздардын айтымында илгерки ошол жаңкы мен айтып аткан доордун адамдарындагы байлар, бийлер манап байлар болду. Кыргыздар 4 категориядан турат да. Манап бай, дагы сараңбай, башка болуп 4 категориядан турушат. Ошонун жогорку ак сөөктөрү манап байлар кыздарын өздөрү сырттан зайып алгандагы кыздарын берген эмес. Эми азыркы заманда мондай нерсе жок да. Моң келди кете берип атпайт. Рагима, сага чоң рахмат. Бүгүн өзүңдүн айылыңды тааныштырууда өтө чоң салым коштуң. Ыраазычылык билдиребиз. Иштериңе, окууларыңа ийгилик. Ушинтип биздин сапарыбыз айгана чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Алай районунун Жаңы Алай айылынан жолугабыз.